Жарандык көзөмөл берүүсү өз ишин улантат. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөгү акылуу жана акысыз кызматтар, андагы айрым кемчиликтер, мүчүлүштөр жана ошондой эле карапайым калктын мамлекеттик кызматтардан канааттандырарлык пайдалана албай жатканы жана бул сыяктуу көйгөйлөргө көзөмөл жүргүзгөн программа ар дайым эл менен. Бешіктен даярдап кирдим, элдер айтып атпайбы, мага копияны баягында кылган үчүн мен акчаны бергим келген жок да. Бербей чыкпай турдум менен туткан менен мына акчасын берип коесуңбу деди. Бирок ал делону биз өзүбүз алып бергенбиз да. Сразу сумкамды алып бердим, жөн чыкпай эле салып алды. Андай нерсе болбосо 500 сомду кайтарып берип, мага 100 сом, 50 сом бер деди да. Мана ошол жерде очиптер турган адамдар баардыгы 500 сомдон көтөрүп келишти. Тапшырганыма сүйүнүп да өзүм. Бирок ал электин пособия. Өзү чогултуп барган документке момту ыргытып, делонун акчасын берип койгула деп ошондой деп айтыптыр да. Анан кайынсиңдим түшүнбөй эле кайра чыгып, ошол жерде кезекте турган адамдардан сураптыр да, бул ушундайбы десе, ал жерде кезекте турган адамдардын баары эле айттыр бир сөздөн элечи, ооба, ичине 500дөн 1000 сомго чейин салып койсоң бат бүтөт, биз баарыбыз эле ошентип турабыз деп айтыптыр. Анан ошо берилген ырыскыны дагы ошол жерде кынтып калбастан толук бериш керек да. Мамлекет ушуну карап койсо дейм. Анан өзү кайынсиңдим өзү чыгып сүйлөсө болот эле. Азыр эми жаш баласы менен кыйналып багынта отурган үчүн мен өзүм сүйлөп коеюн дедим да, айтып берейин депчи. Сиз жогоруда жаңы төрөлгөн ымыркайына 4000 сом өлчөмүндөгү сүйүнчүк пулга жана 3 жашка чейинки баласына 800 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул алуу үчүн документ толтуруу үчүн келген жарандан 500 сом өлчөмүндөгү акча талап кылган кызматкерге карата нааразычылыкты көрө алдыңыз. Негизи өкмөттүн токтомунда белгиленген, токтомдо өзү негизи кандай белгиленген? Биз мына ушул суроолорго жана жогорудагы билдирүүнүн негизинде Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Өзгөн райондук башкармалыгына баш бактык. Анда эмесе алгач эле кирип жетекчиликке жолугуп бул суроолорубузга жооп алууга аракет кылып көрөбүз. Мамлекеттик жөлөк пулдар жана социалдык кызмат көрсөтүүлөр дайындоо боюнча бөлүмү дейт, бөлүм башчы дейт. Мүмкүн бекен, саламатсызбы? Жетекчи кайсыл жерде отурат экен? 3-этажда. 3-этажда отурат. Ким деген? Жетекчи жок болуш керек да. Сизге мүмкүнбү киргенге? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыздар ким? Улукбек атыңыз, Мен атым Аймерим. ТМЖ телеканалынан жарандык көзөмөл деген берүүбүздүн негизинде ушул силерге баш багып калдык. Жетекчиге жолугуп алгач биздин жагдайыбызды түшүндүрүп, андан соң биз силердин имаратыңарга кирип съемка кылайлы деген оюбуз бар болчу. Жетекчи жок болсо анда анын орун басары барбы? Бар, байланышып көргөнүм жетекчи менен. Байланышып көрүңүз, анда биз күтүп турайлы сиздин жаныңызда да. Макул. Саламатсызбы? ТМЖ телеканалынан атым Аймерим, журналистмин. Силерге баш багып калдык. Аты жөнүңүз ким? Шарипова Жамал Амирбековна. Жамал эже, жакшы экен. Биздин жарандык көзөмөлүбүздөн башкы максат негизи эле Өзгөн районунда, Өзгөн шаарында 3 жашка чейинки балдарга жөлөк пул берүү системасы кандайча ишке ашырылып жатат жана ошондой эле жаңы төрөлгөн ымыркайларга берилүүчү акча боюнча биз, эгерде уруксат берсеңиз, ошол жөлөк пул берүү боюнча жана ошондой жаңы төрөлгөн ымыркайга документ толтуруу жараяны кайсыл жерде ишке ашат? Биз ошол жерге барып көрсөк болобу? Негизи эле келген элди каерде кабыл алышат? Эң туура суроо болду. Сүйүнчү пул боюнча ЗАГСтан көйлүк алган жерден эле түз заявление болот. Ошонун негизинде министрликтен 4000 сомдон акча 2-3 күндүн ичинде эле жарандын колуна тийүүдө бүгүнкү күндө. Ал эми 3 жашка чейинки балдар боюнча пособиянын жөлөк пулдун төлөнүшү бул аз камсыз болгон социалдык колдоого муктаж үй бүлөлөр үчүн гана төлөнөт. Жамал эжеге бизге мындай билдирүү келди да. Мен баламды ушул Россиядан келдим, аз камсыз болгон үй бүлөмүн. Баламды алып ушул жерге келдим жөлөк пул алуу үчүн. Айыл өкмөткө бардым, айыл өкмөт менин үйүмдү текшерди. Андан кийин бул жерге келип документтерге дело болот экен, делонун ичине документтер тиркеп, мен ошол кызматкерге алып келсем, ал кызматкер мага биринчиден орой мамиле кылып, экинчиден болсо
делонун акчасын төлөп коесуңбу деген суроо берди дейт. Анан мен сыртка чыктым, күйөөмө жолуктум. Күйөөмө жолуккандан кийин ал жерде катарда кезекте турган эжелерден, акелерден сурадым дейт. Канча сом төлөйсүңүз? 500 сомдон 1000 сомго чейин. Бул нерсе өзү акылбы, акысызбы? Бизге ушундай билдирүү керек. Андай болушу мүмкүн эмес. Бизде андай каражат алынбайт. Бардык документация өз жолунда бекер жүргүзүлөт. Бул туура информация биринчиден. Экинчиден, жөлөк пул алуу үчүн Россиядан келгендердин сөзсүз түрдө машинасы болот. Ал эми ал машинасы автоунаа болгондуктан, мыйзамга туура келбегендиктен жеринде кызматкер отказ кылып өзүнө билдирүү берет. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү 2017 жылдын 28 июлундагы номер 163 мыйзамына ылайык 16 жашка чейинки балдары бар муктаж жарандарга үй бүлөлөргө ар айлык жөлөк пул чегерүү боюнча жобо. Мамлекеттик жөлөк пулдардын өлчөмдөрү бюджеттин мүмкүнчүлүктөрүнө жана жашоо минимумунун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жыл сайын белгиленет. Ал эми үй бүлөнүн жыйынды кирешесин аныктоодо эсепке алынуучу кирешелердин түрлөрү төмөндөгү шарттарда берилбейт. Биринчи, жарандардын негизги иштеген, кызмат өтөгөн жердеги кирешеси. Экинчи, жарандардын экономикалык ишин жүзөгө ашыруудан алган кирешелери. Үчүнчү, жарандардын фермердик, дыйкан чарбаларынын, жер участактардын жана айыл чарба жандыктарынын пайдалануудан алган кирешелери. Төртүнчү, жарандардын өздүк көмөкчү чарбасынан алынган кирешелери. Үй бүлөнүн жыйынтык кирешесин аныктоо милдети эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан тарифтик негизде ишке ашырылат. Мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоо жана төлөө тартиби. Мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоо жөнүндө кайрылуу арыз кабыл алынган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде каралат. Арызды кабыл алуудан баш тартууга жол берилбейт. Бирок бул жерде жөлөк пул чегерүү боюнча документ кабыл алган кызматкерлер ар айдын 20-күнүнөн тарта 5 гана күн жарандарды кабыл алышат. А калган 25 күндө алар ошол 5 күн аралыгында келген жарандардын документ кагаздарын тиркөө менен алектенерин өз сөздөрүндө тастыктап өтүштү. А бирок жогорудагы мыйзамга таяна турган болсок, мындагы кызматкерлер 30 календардык күндүн бардык иш күндөрү жарандардын документ кагаздарын жана арызын алганга милдеттүү. 20-сынан 25-ине чейин число да бирөөмүз. Ошо анан биягын даярдап өткөн назначение кылып, түндүккө түшүрүп, компьютерге түшүрүп анан жетишпей калабыз да ушу. Демек, мындагы кызматкерлер мыйзам боюнча эч кандай маалыматы жок болгону гана ички жобонун негизинде иштешери белгилүү болду. Өзгөн шаарында расмий түрдө 50 миңден ашык калк жашаса жана Өзгөн шаар, Өзгөн району боюнча катарынан жайгашкан 3 кабинет, мына ушул жердеги кызматкерлер бул жакта дагы кызматкерлер ошол жөлөк пулду чегерүү боюнча элди тейлешет экен. Саламатсызбы? Демек, бул жерде Юнусова Мавлюда, жетектөөчү Адис Төлөев Куттубек. Демек, жетектөөчү Асым Төлөев Куттубек. Саламатсызбы? Сиз бул жерде эмненин жетекчиси Адиси болуп иштейсиз? Кепилдиктер чегерүү бөлүмүндө. Мен азыр бул отделге жакында эле түштүм. Бухгалтерия төлөө бөлүмүндө эле. Мавлюда эжекечи канча убакыттан бери иштейт бул жерде? Мен 2000-жылдан бери иштем. 2006 жылдан баштап назначение боюнча иштеп келүүдө мага. Назначение отделыда. Азыркы күнгөчө 3 айыл өкмөтү карайм, жаз айыл өкмөт, башчыбы айыл өкмөтү и шаарды карайм. Демек, 3 айыл өкмөттүн жарандарын күн сайын кабыл аласыз. Биз күн сайын кабыл аламыз. Келгендерге арыз боюнча келгендер бар, хаммасы ответин айтып, жаабын берип, книгага түшүрүп барабыз. Азыр учурда мен сизден бир нерсени өтүнүп кетейин. Эгерде сиз дагы ошол жөлөк пулду чегерүү боюнча аз камсызбы же болбосо ал чынында эле бардык мүлкү барбы, жок экенин сиз базадан текшересиз, База азыр бизде регистрация обращение болуп койгон, полный данныйларды бизге өткөрүп берген. Ошолар менен келген клиентти өткөрүп, паспорту менен аш регистрация обращение кирип, бардык данныйларын, имуществосын бардыгын чыгарып берет өзү. Компьютерден сиз карайсызбы? Компьютерден карайм. Анда бизге көрсөтүп бере аласызбы? Бир мисалды сизге таштап кеткен ошол жарандардын арыздары боюнча кандай кыласыз? Компьютер боюнча текшерип берем. Компьютер боюнча силерде учурда база иштеп атабы? Ар бир жаранга канча убакытта силер бир жарым тейлейсиздер? Кедетте бир адам тейлегенчечи, келген клиент боюнчачы.
Демек учурда системаңыз жабык турат. Жакында бүгүн жаран кабыл албадыңызбы? Жок, системам ачык турат полный. Автоматически уже өчүп калат да. Азыр базадагы болсо сразу кылам. Айтып Бул эми компьютер деген нерсе да. Эгерде ошол база иштебей кала турган болсо, жарандар кезек күтүүгө кабылып, кечке чейин күтүп отурушка мажбурбу же кандай? Жок, иштебей калбайт. Иштейт дайымамчы. Неме, биз айтабыз кичине неме кылабыз, ошонун ортасында иштеп азыр неме недоступен болуп калды базамыз. Келген жарандардан сиз ушул дело үчүн акча албайсызбы? Жок, албайм. Өз бар документ өзү толтуруп алып келет да. Азыр дагы жакшы болуп калды. Буяка жүгүртүрбөйбүз, базадан запрос кылып сурайдырган болуп калдык да. Сиздерде тилекке каршы видео көзөмөл, эч кандай видео көзөмөл коопсуздук үчүн ичкериде жокпу? Бул кабинеттерге акча каражаты жетишпей атат. Ошондуктан кое элекпиз, бирок Негизи коюу ниети барбы? эшиктен киргенден баштап коридорлордун бардыгында видео наблюдение бар, кирген чыккандын баардыгы көрүнүп турат. Бир айда 5 гана күн документтерди кабыл алган кызматкерлердин айынан бир нече айлап бул босогондун эшигин каккылагандар жок эмес. Биз да алардын катарында жарандарды кабыл алуу күндөрү кайрадан аталган кызмат көрсөтүү жайына баш бактык. Эшик алдында бала көтөргөн аялдын биз козгогон жөлөк пул алуу боюнча документ тапшыра албай жүргөнүнө күбө болдук. Августтан бери тапшыра албайбыз, апа. Анда кровотечение болосун деп мында постельный режимде болуп келе алган жокмун. Ошол бойдон немеде келдим. 18-inde төрөп калып келе албадым. Өткөн кайда келсем түштөн мурун алды да, түштөн кийин албай койду. Мына азыр албады эле, начальниктин алдына кирсек, бирөөлөр бар экен, азыр эми. Операция болганда Мына шланги менен жүрөм. Эмне деп ушул төңкөп коюп атышат да? Күйөөңүздү чакырыңыз дейт. Паспортуңуз оригинал эмес экен дейт. Негизи ушул жөлөк пул алуу үчүн балдарга атайын документтер бар да, ошол документтердин баарын чогултуп келсеңиз ошондой сөздөр. Ооба, күйөөң өзү келсин дейт. Күйөөңү чакырсаң, аялың алып кел дейт. Ана аялы менен күйөөсү тургандар да ичкериде албай атат. Эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын коридорунда жарытып кезек күткөндөр жок. Бирок жөлөк пул алууга келген жарандарга суроо саларыбыз менен алардын баары чече албай жаткан маселесин айтып даттанды. Бул жактан январдан келгиле деп атат. Бизге бул жыл бүтө элек деп келип отурабыз, кайрылып атабыз. Бирок январдан келгиле деп атат. Ошо. меники ушу бир документим бүтө элек экен, ошону бүтүрүп анан кел деди. Кудай кааласа эми алабыз. Январдан кийин деди эле. Бирок Негизи болбосо Мыйзамда жок. 2 ай бар, ноябрь, декабрь алыш керек. Башка областтардан, мен башка областтан келген үчүн башка областтарда алынып атат. Мен сурап көрдүм, а бизде эле бүттү, жыл бүттү деп атат. Алыш керек. Биз ушуну канча ушул документибизди канча 2 айдан бери жүгүрүп жүрөбүзчү. Туруп атам енді. Мен де ошундай, бул эжене сөзүндөй келем мен де эле. Бир нече айлап документ кагаздарын чогулткан аялдын сөзүнөн кийин биз 16 жашка чейинки балдарга 810 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул чегерүүдө кандай документ кагаздары керек экени тууралуу сиздерге тизме жарыялоону туура көрдүк. 16 жашка чейинки балдарга мамлекеттик жөлөк пулга талап кылынуучу документтер төмөндөгүлөр. Биринчи дело, экинчи баланын ата-энеси тарабынан түшүнүк кат, үчүнчү нике күбөлүгү, төртүнчү баланын ОМС күбөлүгү, 5-нчи баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, 6-нчы күйөөсүнүн паспорту, 7-нчи аялынын паспорту, 8-нчи жер үлүш күйөөсүнүкү, 9-нчу жер үлүш аялыныкы эгерде бала 3 жашка чейин болсо аялдын жер үлүшү талап кылынбайт. 10-нчу үй бүлөсүнүн курамы тууралуу аныктама. Мына ушул сыяктуу документтер чогулган болсо, ошол эле учурда үй бүлөнүн бир айлык тапкан кирешеси 1000 сомдон ашпаган өлчөмдө болсо гана мамлекет тарабынан жөлөк пул чегерүү ишке ашырылат. Өзгөн шаары жана Өзгөн районунда расмий түрдө жалпысынан 270 миңден ашык калк жашайт. Ал эми 16 жашка чейинки көмөккө муктаж болгон 17448 бала мамлекет тарабынан жөлөк пул алып келет. Эми карап көрөлү. 270 миңден ашык калкты жөлөк пул боюнча телеген эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгындагы 6 кызматкер бир айда болгону 5 гана күн жарандарга кызмат көрсөтөт экен. Бул биринчиден мыйзамды бузса, экинчиден Өзгөн районунун калкына канааттандырарлык кызмат көрсөтө албай жатканынан кабар берет.
Мындан сырткары жөлөк пул алууга келген ар бир жаранга документ кагаздар үчүн 16 түрлүү аныктаманын тизмеси берилип, ал тизменин көпчүлүгү жөнөкөй калкка түшүнүксүз болуу менен андагы кызматкерлердин бюрократиялык негизде иштеп жатканына күбө болдук. Мындай жагдай жерлерде орун алып, калкка терс таасирин тийгизип келүүдө. Учурда Кыргыз өкмөтү тарабынан бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүү жайларында кызмат көрсөтүү системасын санариптештирүү боюнча тапшырма берилгени менен иш жүзүндө тилекке каршы андай эмес.